Ошолорго siz жалпак тил менен түшүндүрүп бериң. Алар ошону каалап атат. Бүгүн силердин үнүңөрдү уккусу келип атат. Биз 3 ай каникул деген эмне? Кантип процентин төлөйбүз? 3 айдан кийин кантип төлөйбүз деген суроо туулуп атат. Ошого жооп бергиле силер. По процентам также дают кредитные каникулы. И они, как правило, банки это делают на весь остальной график до погашения кредита. Если вот посмотреть чисто арифметически, это не так накладно. То, что сейчас многие просят о том, чтобы отменить начисление процентов по кредитам, это невозможно, поскольку банки должны платить проценты по вкладам. Мухаммед Галабов Газиевич. Мухаммед Галчекевич. Мухаммед Галчекевич. Мухаммед Душекевич. Сизге суроо бергим келип атат да. Баягы мына банкир суроосу булардыкы жообу бир эле болуп атат. 3 айдагы төлөнбөгөн каникулдагы кийин процентин соотношение төлөп бересиңер деп атат. Себеп биз 3 айдагы кийин депозитерларга биз төлөйбүз деп атат да. Депозитке койгондорун. А биз силер айтып атасыңар, биз 3 ай каникул бердик, эч кандай эч нерсе төлөнбөйт деп атасыңар. Кимге ишенебиз? Ал жерде чечимде өзү 3 айдын içinde негизги суммасынан дагы проценттен дагы төлөнбөйт, бирок жылат дегенбиз да. Кандай деп айтат? Анан ошол 3 ай өткөндөн кийин анан проценттин дагы берки негизги суммасында төлөп берет. Ооба. Сиз туура айтып атасыз, бирок банкирлер андай дебей айтат. Банкирлер андай дебей айтат. Вы знаете, в банках по-разному. Здесь, например, сидят представители двух коммерческих банков, госбанков. Они же исходят из положения каждого заемщика. Кто-то способен на 4-й месяц заплатить все проценты за 3 месяца. Кто не может, им всем раскидывает. Но при остановлении начисления процентов ни в одном банке не происходит. Силерге процентин эч ким токтот деген жери жок. 3 ай каникул бергенден кийин, мисалы үчүн 60 айга бергенден кийин ошону 63 айга жылдырып койгула. Мына 3 айда эч нерсе алынбасын деп аткан сунуш болуп атат бардыгы. Искандер Исмаилович, знаете, мне кажется, мы чуть-чуть друг друга не понимаем. Возможно ли вы мне после дадите точечно это? Откуда? Мы разберемся конкретно, потому что нет таких случаев, чтобы никому не давали отсрочку. Мухаммед Галчекевич, преференция барбы, жок ошол? Азыр бар. Бар да. Мөөнөтүн төлөп 3 айга жылдырган механизм иштеп атат. Мисалы бүгүнкү күндө Улуттук банктын берген маалыматы боюнча 46 миллиард сомду менин эсимде канча бир 1000 платежке же болбосо кредит алгандарга жылдырды. 46 миллиард, 46 миллиард сомдукун. Анан мындан тышкары жанагы кичинекей финансылык компаниялар бар. Алар дагы ошондой эле эсимде мен сизге статистиканы алар дагы ошондой биз койгон талап боюнча өздөрүнүн механизмдерин кабыл алып атат. Кабыл алып кредит алгандардын баарына ошондой жардамдарды берип атышат. Сиздин айтканыңыз боюнча жана 60 айга алса 63 ай кылып берип койгула деп атасыз да, туурабы? Бирок жүрүп отуруп ошого келет баары бир. Эл мындай деп атат да. Мына 3 айда төлөбөйбүз деп атат го. 3 айга каникул берип атасыңар. Мен убактын токтотуп койсоңор, мен кайталап атам да. 3 айда, мисалы үчүн мен кредит алып, аны 60 айда төлөй турган болсом, мына 3 ай каникулга өткөндөн кийин 63 ай кылып койгула деп атат. 3 айды кошуп бергиле, 3 айга каникул бергендиги үчүн. Бирок биз ошол айына 100 миң төлөсөм, мен 63 ай 100 миң. Түшүндүк. 20 секунд кошуп бергиле, суроо айтылып калды. Азыр ошондой эле болот атабы? Түшүнүп атасыз да мени, Түшүндүм. Ана муну мен жалпак тил менен силерге түшүндүрүп атам. Буларды мен баягы Абдугуловго мен эртеден бери экөөбүз спорлоштук. 3 жолу бардым. Ал баарын түшүнүп атат. Бирок бир гана суроону айтып атат мага бул. Мен эртең акчасын салган. Адамдарга акча беришим керек. Мен 3 ай олор түшүнбөйт деди. Билбейт. Жок, ал жерде депозитке салган киши деле күйбөйт да. 3 айга жылып калат да. Биз эми аракет кылалы түшүндүргөндө.
Yok, bari bир төлөнөт, ал жерде geçilген neme жок да. Ооба, туура. Карайлык аны. Карайлык, түшүндүм мен сизди. Кийинки сөз Карашев Ала Азимовичте. Рахмат. Экономика министри 2 ай мурда айттыңар эле бизге илдеттин таасир этпейт. 0,2% таасир этет деп. Азыр эмне дейсиңер? Саламатсыздарбы? Ала Азимович, бул эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мындай шарт бизде эле эмес, дүйнөдө да болуп атат. Баарын алдын ала болжолдош абдан кыйын экен. Эмне дегенде күтүлбөгөн көптөгөн маселелер чыгып атат да. Ошондуктан биздин цифралар, прогноздор өзгөрүп атат. Кандай эми айтпайсыңар? Азыркы биздин болжолдор боюнча экономика жылдын аягына бир болжол менен 5%га төмөндөө күтүлүүдө. Мухаммедкалый Душекевич, мына сырттан жардамдар келе баштады. Эми аларда карызга келип атат, бир убага келгенде төлөйбүз андагычы. Сиз айтсаңыз, ички мүмкүнчүлүктөрдү кандай пайдаланып атасыздар? Эмнелер бар жаңылык? Бюджетти, бекитилген бюджетти кыскарткандан башка. Жанагы орус-кыргыз фондунда акча каражаты бул бир болот. Анан улуттук банк менен да сүйлөшүп атабыз азыр. Ал жерден да мен сиздин тиги интервьюңузду окудум кечээ. Ошо биз айта турган сөздүн баарын айтып турсуз. Ушул 2-3 булакты ичибизден көрүп атабыз да. Мухаммедкалый Душекевич, былтыр Баалуу кагаздарды чыгаруу боюнча бирөө бар. Экинчиси ошо жана мен айтып аткан орус-кыргыз фонду, үчүнчү улуттук банк менен да сүйлөшүп атабыз, өзүнүн сунуштарын даярдап атат. Эми Кыргызстандын негизги байлыгы тоо кенде, анын ичинен алтын. Былтыр Кыргызстан канча алтын өндүрдүк, канча суммага? Жалпы көлөмү 22 тонна алтын өндүрүлдү 2019 жылы. Быйыл дагы буюрса ошол Суммасы канча былтыркын? суммасы менде так. Кыргызстан канча пайда көрдү анда? 1 миллиард 300 миллион долларлык алтын өндүрдүк да. 22 эмес 26 тонна. Эми ал жерден көбү биздики азыркы иштеп аткан ишканалардын баардыгы тең баягы жумушчу орундарын кармап, салыктарды төлөп, материалдык сырьёлук базалары менен сатып алмай ушулар экономикага салым ошо болуп атат да. Мындан тышкары Кумтөрдө гана болду. Былтыркы боюнча Кумтөрдөн биз жанагы стратегиялык келишим боюнча гана акча каражатын алдык. 62 миллион доллар. Андан башкасынын баары эле жанагындай болду да. Мухаммедкалый Душекевич, мына көлөмү көбөйүп атат алтындычы өндүргөн жылдан жылга. Баа өсүп атат. 1200-1300 доллар болсо, былтыр быйыл 1700 долларга чыкты да. Мына ушуга бир форс-мажор болуп атат. Улуттук коопсуздукка керек болсо доо кетип атат да, мындай алып караганда. Ушуга бир карап туруп өкмөт бир демилге кирбейсиздерби? Алтынга бир салык кирелик керек болсо, ошол пайдасынабы же өндүргөнгөбү, ошондон бир потенциал чоң да, бир 100 миллион доллар алсак болот ошондончу. Ошо салык боюнча да мен жана айткандай, ошол алтын чыгарганга да өзүнчө салыктын саясатын карашыбыз керек. Жана мен салык кодексинен баштайлы деп айтканым ошол болот да. Кумтөр деп калдыңыз, Сентерра 1 миллиард 300 миллион алтын өндүрүп туруп, ошол акчага 700-800 миллион доллар пайда көрүп атат. А бизге берген дивиденди 2 миллион доллар болуп атат болгонучу. Ушунда да биздин совет директору эмне кылып отурат? Аларчы фиксированный акча алып отура береби? Дивидендке айлык акысын байлап койбойлу, ошо иштесин да жүгүрүп ал жерде. Ал жерде быйыл 9 миллион доллар алабыз. Жана 2 миллион 200 келбедиби? Ошо 9 миллиондун бир бөлүгү. А так 19-дун жыйынтыгы менен бизге 9 миллион доллар берет. Бул эми процесс мурун 2016-дан бери токтоп калган да, өзүңүз билесиз. Азыр мына жаңыртып ошол келишимдин кичине жылдырганга аракет кылып, ошол жетишкенибиз ошол болду, 9 миллион доллар. Ушунда пайдаланышыбыз керек да. Анан мына тышкы карыз боюнча айтайын дедим эле. Мына президенттер деңгээлде президенттиги сүйлөшүп берди, бизге саясий чечим бар. Эми ошол өкмөт эмне жумуш кылып атасыздар азырчы? Мына негиз бар, чоң 20-лык өркө 26 мартта 5 триллион доллар бөлөбүз деди. 200 миллиард долларды болсо өнүгүп аткан мамлекеттерге беребиз деди. Андан кийин мына 15 апрелде дагы колдойбуз деди. Эмне чара көрдүк өкмөт? Саясий чечимден кийин.
Азыр эми Тышкы иштер министрлиги, финанс министрлиги эмне жумуш кылышы боюнча? Элчини бир чакырып сүйлөштүңөрбү ушундай деп? Айтып бересиң. Алазымович, карыз боюнча биз бүт Париждик клубунун мүчөлөрү менен сүйлөштүк. Сүйлөшүүлөр тийиштүү жүргүзүлүүдө. Бүгүн күнү каражат министрлиги менен биз чогуу тийиштүү топту түзгөнбүз. Көмөк көрсөтүп атабыз. Көпчүлүгү бизге уже каникулы берип атат. Жылдын аягына чейин биз төлөйбүз карызыбыз боюнча. Кытай тарабы бизге деле расмий түрдө азыр тастыктады. Ушул жол боюнча сүйлөшсөк болот деп бизге өздөрүнүн позициясы айткан. Карыз боюнча жалпысынан Кытай тарабы менен биз деле сүйлөшөбүз тыгыз боюнча. Азыр коронавирус өтсүн, ушул маселеге биз тыгызыраак иштей баштайбыз. Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып Мухаммедкалый Шөкеевич, мына эки тараптуу Кытай Эл Республикасы эң көп карыз, Түркия менен Германия менен керек болсо мындай ыкчам бир жумуш алып барыш керек да, аз пайдаланып калыш керек. Эртең кеч болот мындан кийинчи. туура. Анан Мен да колдойм. 10 секунд. Анан мына дагы бир нерсени айтып кетейин өкмөттүн өкүлдөрү. Мына айыл өкмөттөрү бүгүн бүт ударды ошолор алып атат да бүгүнкү күндө. Эң оор жүк ошолордо. Дезинфекцияга акчасын берип атат, хлоркасына берип атат. Эртең анан муну текшерип анан укук органдарда камап жүрөсүңүз, баштаптыр камап. Ушуга бир көңүл бөлүп койсоңуздар.